Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Адабий окуу сабагынан өтө турган темабыз нан сапары. Бүгүнкү сабакта нан тамактын улук экенин, анын дасторконго келиши түйшүктүү эмгекти талап кыларын билесиңер. Шар, көркөм окууга машыгасыңар. Сөз байлыгыңар жана ой жүгүртүүңөр өсөт. Эмгек кылууга тарбияланасыңар. Нан деген эмне балдар? Туура айтасыңар. Нан бул тамак. А сапар дегенди кандай түшүнөбүз? Сапар басып өткөн жол дегенди билдирет балдар. Демек биз бүгүн нандын биздин дасторконго келгенге чейинки басып өткөн жолу жөнүндө түшүнө алабыз. Нан сапары. Бардык эле тамак аш жашоо булагы. Бирок анын ичинен нан өзгөчө орунду ээлейт. Нандын бир күн жок болушун көз алдыга элестетип көргүлөчү. Ошондуктан эл нан баарынан улук деп бекеринен айткан эмес. Нан дасторкондон орун алганга чейин кыйла жолду басып өтөт. Эчен түйшүктүү эмгекти талап кылат. Ак нанда, кара нанда буудайдын унунан жасалат. Алар өзүнчө өсө бербейт. Аларды адам ак эмгеги, маңдай тери менен өстүрөт. Адамдар адегенде трактор менен жерге айдашып, үрөн себишет, мал алышат. Жердин нымынан, суунун күчүнөн улам үрөн көйгөлү өсүп чыгат. Жашыл сабактар бара-бара бой керип баш алат. Буудайдан мол түшүм алуу үчүн дыйкандар убагында жер семирткичтер менен азыктандырып, сугарып турушат. Андан соң бышык жетилет. Көз жоосун алып ыргалган буудайларды комбайндар күнү-түнү чаап, оруп жыйнайт. Буудай сапарын дагы улантат. Тегирменге түшүп, ун тартылат. Ундан жыты буркураган ар кандай нандар жасалып, калкыбыздын дасторконуна коюлат. Ошентип нан дасторконго келип жеткиче адамдын бир топ эмгегинен улам кыйла жолду басып өтөт. Ошондуктан адамдын күч эмгегинен, маңдай теринен жаралган асыл нанды урматтоо, ыгы жок ысырап кылбоо, сарамжалдуу пайдалануу ар бир адамдын ыйык парзы. Анткени нан баарынан улук, ансыз жашоо жок. Эми балдар, бул сүрөттөр аркылуу нандын басып өткөн сапарына байкоо жүргүзүп көрөлү. Жаздын бир күнү бир жылга тете дегендей, адамдар эрте жазда жер айдоого канданышат. Биринчи үрөн тандалат. Үрөн себилгенден кийин өнөт. Өнгөн үрөндөн буудай баш байлайт. Аны биз машак дейбиз. Машак жыйналып, андан дан алынат. Данды тегирменге алып барып ун тарттырып, ундан камыр жуурулуп, нан жасалат. Биз жакшы көргөн тамактарыбыздын бири болгон нандын кайдан келерин билдикпи балдар? Пайдалуу, даамдуу, жыты буркураган нандын даяр болушу үчүн кимдер эмгектенет балдар? Ойлонуп көрөлү. Анда мен силерге жардам берейин балдар. Дыйкан, сугатчы, тракторчу, комбайнчы, тегирменчи, наабайчы, сатуучу. Мына ушул адамдардын талбаган эмгегинин аркасында нан узак сапар басып биздин дасторконго жетет экен балдар. Канчалаган эмгекти талап кылган нанга аяр мамиле кылышыбыз керек. Жүгөрүсү барга жут жок. Демек, эмгек кылган адам ач калбайт экен. Суу дыйкандын каны. Суусуз эгин өстүрүүгө мүмкүн эмес. Жер дыйкандын жаны. Буудай айдап, аштык эгип, дыйкан жанын да, малын да жер менен багат. Нан болсо, ырда болот балдар. Ачык адамдын кайдан ырдагысы келсин? Силер да макалдарды окуп чыгып, аны чечмелеп, өз оюңарды билдиргиле. Жазда эгип жерге өстүрүп алат. Жесе да күндө эч танбас тамак. Бул нан экен балдар. Кимдердин эмгеги аркылуу нан даяр болот экен балдар? Азаматсыңар балдар.
туура, дыйкан, комбайнчы, айдоочу, кампачы, тегирменчи, наабайчы жана сатуучу. Ушул адамдардын асыл эмгегин маңдай терин урматтап сыйлоо менен нанга сарамжалдуу мамиле кылалы. Бүгүнкү алтын эрежени дайыма сактайлы балдар. Нанды жей ала турганыңдай гана ал. Кир колуң менен нанды кармаба, сөзсүз колуңду жуушуң керек. Жегенден калганын ыргытпа. Нан биздин байлыгыбыз, ал оңой менен келбейт. Нанды таштаба, убал болот. Үйгө тапшырма балдар. Текстти окуп, түшүнүүңдү айтып бер. Суроолорго жооп бергенге аракет кыл. Макалдардын маанисин чечмелеп, жаттап ал. Тапшырмаларды толук аткарасыңар деп ишенем балдар. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта болгула.